Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Биз Ош Эркаштам жолунан оң тарапка кирген айылга кирип келатабыз. Бул айыл Алай районуна караштуу Кызыл Алай деген айылга барабыз. Сиздер менен ушул айылдын бир күндүк жашоо турмушун чогуу көрөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Айылга бул жакка да бир топко кирет. Жобасы эле кирип барайын. Кызыл Алай айылына кирип барганда эле өзгөчө жаратылышы өзүнө тартып турат. Бул элдин, жердин тарыхын билүү үчүн айылдыктардын айтуусу менен Кадырбек Аксакалга кезиктим. Аксакал, ушул айыл жөнүндө айтып бербейсизби? Мурунку аба аксакалдардан угуп, жана өзүбүз билген боюнча мен айтып берейин. Мурун Чагыр айылы болуп аталганда, Чагыр деп мына жактарда болгон. Мына өйүздө элдер ар жактарда жайгашканда. Анан ошон үчүн ол кийин 1953 жылдардан кийин муну менчиктеш мындай бириктирип кале коллективизация болгондо ушул жердин эң ардактуу атуулуу кыйын инсан Кабыл Кайыпкулов деген болгон да. Ошол киши баардыгын коктоколоттордон элдерди чогултуп ушул айылга жайгаштырган да. Ошонун ген планын проектисин дагы ошол киши түзгөн. Ошон үчүн мына айылдын жайгашуусу дагы бүт талапка ылайыктуу да. Мындай төз көчө кенен баардык ошо социалдык объектилер кайерге курулат. Ушу ген планды ошол эле маалда түзүп койгон да. Кийин бул жерге элдер көчүп өткөндөн кийин анан бул жерди өзү мурун Кызыл Байрак деп дагы газета чыккан, бирок ошондон кийин бул жердин атын Кызыл Алай деп атап коюшкан да. Анан Кызыл Алай болуп ошодон аталып калган. Мындан ылдыйкы бул жерде негизинен эки жашайт: жоош, бакал. Бул эми жоош, бакал уурусу мурда арчаттылыктардын айылдын ошо көпүрөдөн ылдый жагы жооштор болот. Олар ошол арчаттылык жооштор деп коет. Ошону арчаты айылында, арчатынын ичинде ошол жакта жашашканда, аларды бул жака көчүрүп келген. Мунун нар жагында Жаман Каракол деген жак бар, ал жактарда жашаган. Ошолордун баардыгын бул жака жайгаштырган да. Бул айылдын эли ынтымак. Кудай кааласа ынтымагы аябай бекем. Ошол биздерде жаштарга акыл насааттар айтылып атат. Сөзсүз түрдө бизде ынтымак мурдагы ата бабаларыбыздан ушундай жакшы тарбия алынып калган экен. Ушул айылда болгон бир мындай жаман сөзбү бирдеме ошум сыртка чыккан эмес, мына тумшуктан өткөн эмес деп калышчу. Азырга чейин эле Кудай кааласа сакталып келе жатат. Биздин жаштарыбыз дагы Кудайга шүгүр, эми социалдык, эми азыркы ошо оор климаттык оор шартта чындыгында бул жерде деңиз деңгээлинен 2600 метр бийиктикте турабыз. 7 ай, 8 ай кыш болот. Эми мал чарбасы менен алектенгенибиз менен чындап келгенде мал актабайт. Себеби 7 ай аны багыш керек да. Ошон үчүн мына биздин балдар эми чындыгында азыркы баардык эле жерде ошондой болуп атат. Россияга, башка жактарга барып эмгектенип, анан өзүнүн ушу айылдын өзүнүн шарттарды, өзүнүн турмуштарды оңдоо үчүн антип үйлөрдү жакшы оңдоп барып иштеп, келишип үйлөрдү баардык немелерин оңдоп салып атышат. Аны жашоо жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы, аба. Аябай сонун жакшы маалыматтарды айттыңыз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, иштей бергиле. Рахмат. Бул айылды түптөгөн инсандары Кабыл Кайыпкулов деп айылдыктардын сый-урматы бийик. Кабыл абанын таасири менен бул айылдан көптөгөн чыгаан инсандар жашап өткөн. Аларды улай эле жаштарда демилгелерди көтөрүп, айылдын ар кандай маселелерин жеринде чечип, ынтымагы бекем. Кылган эми биздин айыл ушу шарты татаал, тол аймакта жайгашкан, деңиз деңгээлинен 2650 метр бийиктикте турат. Облустун борборунан 160 километр, ал эми райондун борборунан 80 километр алыста жайгашканбыз. Айылыбызда 180 кожолук азыркы убакта катталып, 1350 адам жашап жатат. Айылыбызда өзүңөр көргөндөй бир мектеп,
бир бала бакча, ФАП, анан китепкана толук кандуу иштеп, элдин кызматын кылууда азыркы убакта. Жақсыздарбы апалар, кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Саламатчылык, жакшы отурабыз. Баягы кыштын кыроосунда талаада иштер бүткөндөн кийин улус чеберчилик өтөбүз деңиздер. Ооба, үйдөгү иштерди кылабыз. Жайлоо бүтөт, күз бүтөт, анан кыштын күнү бекер отурбай, отуруп алып ушундай иштерди кылабыз. Бул биздин иштер өтө баалуу, мындай айтканда. Жалаң жүндөн жасалат, натуральный. Ден соолукка пайдалуу. Анан бул шырдактарды кыздарга сепке кошуп беребиз. Биз ушу бекер отурбайбыз, мынандай ийрилген жиптен жүнү ийрейбиз. Анан кийин буларга жээк кылабыз, жүндөрдү тытып кийиз кылабыз, боёйбуз. Анан ушундай иштерди баштайбыз. Койдун жүнүнөн жасалат да бул. Ооба, койдун жүнүн жасайт. Койдун жүнүн өзүңүздөр эле кайра өзүңүздөр эле пайдаланат экенсиз. Өзүбүз эле бекер калтырбай иштетебиз баардыгын. Иштетесиздер, Баардыгын калтырбайбыз. Талагы кетпейт деңиздер, Кетпейт, кетирбейбиз. Даже мына топоздун жүнүн да иштетем мен. Мына жараң топоздун жүнү ийрилген. Буларды боо согом. Кыргыз үйдүн боолору бүт ушудан. Себеби мына сыртта күнгө оңбойт дагы. Мына топоздун жүнү оңбойт да, натуральный өзү боёлуу даяр. Боёгондой капкара болуп берет, агы аппак болуп турат. Анан кыргыз үйдүн сырткы боолоруна ушуларды иштетем. Негизи боёк иштетесиздерби? Боёк да иштетебиз, мына шырдактарга бүт боёк иштетебиз. Мына соолган илгерки ашкана бул. Өзүм колум менен сокконмун. Буга да мына эмелери бүт жүн боёлгон. Анан ана сого турган жиптери мына топоздун кылынан ийрип сокконмун. Бул жана чийге токулат да. Чийге, мисалы мына оймону плакатка мындай тартып алам дагы. Анан кийин ошону ар бир чийге ылайыктап сызып чыгам. Сызып, анан кийин ошол ар бир чийди ошол оймого карап белгилеп туруп, анан түсүнөн адаштырбай. Эме кылсаң, бул бир эле точкасынан адашса, оймо жылып кетет, түшпөй калат онда. Бузулуп калат. Математикалык эсеп болуш керек да. Ооба, математика күчтүү роль ойнойт бул жерде. Анан кийин ошо адашпай сосоң ушундай төп тегиз түшөт. Азыр сиздердин айылыңыздарда бул улус чеберчиликти кыз келиндер кандай көз карашта болуп атат? Карманып атышабы? Эми карманганы карманат. Эми үйдө кармасаң айласы жок кармашат. Үйрөнөт да. Кечке ушун тигип алсаң, анан мукураганда мына не деп келип үйрөнөт. Анан кармабаса кармабай калышат да. Ошон үчүн буну үйдө дайыма кармап туруш керек. Ошон үчүн келечектеги жаштар дагы унутпай, илгерки кылган иштерди, анан булардын пайдалуу жактарын билип калышат да. Бул шырдактан башка мына боолорду согот экенсиз. Боону согом, мына курактарды жасайт экенсиз. Ооба. Мына бул кыргыз үйгө баштыкча. Бул анда жип жанагы кийимге чайып. Анча-мынча ошондой майда чүйдөлөрдү ошого салып койгон да. Сонун баштык жасап койсуз го. Ушундай баштык. Кооз көрүнөт экен. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында мына карасаңыздар, аябай кандай мага айрыкча мынабу кызыл, көк түстү аралаштырып, мындай бир өзгөчө дизайн менен жасаганы мени таң калтырды. Албетте буну мындай азыркы баягы техникалар дагы кээ бир учурда мындай түз дагы тиге албайт го деп ишенимдүү айта алсак болот да. Кадимки айылдын улус чебер энекелерибиз, эжелерибиз сонун баштыкча жасап коюптур. Абдан сонун. Бул жакта курбуларыңыз экен да? Ушу кошуналарыбыз, жакын ушу компания болуп, келип алып, ушундай сүйлөшүп, ооба. Казыбек, куш келипсиң, ушу кыштын күнүндө элден кабар алып келгениңе рахмат. Ошол менен мен ушул айылдын аялдар комитетинин төрайымы болом. Ошонун бери мындай чеберчиликте да иштейм. Өнөрүм көп. Анан ушул заказ алабыз, сеп камдайбыз аялдарга, ушу кыз келиндерге сеп беребиз, шырдак бүтүрөбүз. Ушулар менен көп мындай көргөзмөлөргө барабыз. Бул окшогон чеберлер көп, айылыбызда көп. Аз кыштын күнүнө байланыштуу кыйлабыз. Ишке байланыштуу катышпай калды. Көп да 5-6 мүчөбүз бар.
жакшы эми ошону менен бирге Аялдарга дагы бул чеберчиликтен кыйла эле киреше түшсө керек. киреше түшөт, апарып сатышат. Иш жок да, эмне кылабыз? Ооба. Чыдак сатабыз, боо согуп сатабыз, эми заказ алабыз, жасап бер дегендер. Өзүм ыр жазам экен. Эми билинбеген өнөрүм. Ооба. Ошол ырман ушунун бет ачары кылып ырдап берейин, 1-2 ыр сап. Атыңдан кагылайын, кең алайым, сагынып келемин мен сени дайым. Мөлтүр аккан кашкайган сууларыңа канча рет иссем дагы мен канбаймын. Аркайган асказоолу тоолоруңда бекендешип арт түркүн жаныбарлар, шаңшыган обон түркүн куштар салып, карап турсаң суктанып тоолоруңа. Түркүн түз гүлдөр сумал көп жибериң, эс алып жаткан деле эсимдесиң, балалык күндөрдү өткөрдүм го, түркүн түз гүлдөр төрүп тоо бетинде. Сагынам сансыз өткөн күндөрүмдү, сагынам эң бактылуу күлгөнүмдү, ата-эне кучагында мээрим төгүп, бактылуу балалыкта жүргөнүмдү. Сонун, болжапсыз. Ооба, ушундай эми. Айрыңызга, жериңизге арнап жазган ырларым. Улуттук баалуулук деп коет. Ооба. Баягы биздин Кыргызга тиешелүү ушундай илгери энекелерибиз карманып келген буюмду бүгүнкү күнгө чейин колдон колго өткөрүп сактап келатасыздар. Ооба. Кийинки муундарга үйрөтүп калтыра бериңиздер. Рахмат экен, куш келипсиң. Улуттук коңгуну уулаган ууз чебер апалардын чеберчилигине таң калып чыксам, жаркыраган Кызыл Алай мектебинин чыгуу кирүү чакырыктары комуздун күүсүндө жаңырып жатканын угуп кубандым. 2013 жылы пайдаланууга берилген азыр 2 смен менен окуйбуз, 215 окуучу билим алып жатат. Коллектив жалпы 28 мугалим эмгектенет. Биз былтыркы Чыңгыз Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык маракесине карата өткөрүлгөн кароо сынактарда райондо, областта, республикада биринчине алып келди окуучуларыбыз. Биздин былтыркы сыймыгыбыз ар кандай кароо сынактарга катышып, биздин мектептин окуучулары алдыңкы местолордо, олимпиадаларда алып келе жатат. Бизде өзүң байкагандай бардык мугалимдерибиз, кенже кызматкерлерибиз бирдиктүү формага өткөнбүз. Эң негизгиси ушул мектептин тазалыгына, билим сапатына көңүл буруп келе жатабыз. 2025-26 окуу жылда дагы жакшы өзүбүздүн пландарыбыз бар. Билим сапатын көтөрүп, азыр негизги стем, пизза деп атабыз, ушул жаңы технологиялык тармактарда технология менен сабак өтүп, алыс каймак болсок дагы бардык мугалимдерибиз ноутбук менен камсыз болду. Ушул аракеттен иштеп жатабыз. Себеби дегенде биздин балдар биздин келечегибиз деп, биздин мугалимдер дагы коллектив ынтымактуу, жакшы өнүккөн технологияда сабактарды өтүү менен ушул аракеттенип келе жатабыз. Себеби дегенде бул мектеп түшкөндө чоң болуп калганына байланыштуу жарымы бала бакчага берилген балдар. Жарым бала бакчага көчүп. Жарымы бала бакчага берилип калган. 2 смена менен окуйбуз балдар. Жакшы. Эң негизгиси биздин балдар ушунчалык баягы айылдан чыгат дейт го, бардык немелер. Ошо айылдан биздин окуучулар таланттуу экенин далилдешип, былтыр Скөл досторун чакырат, мамлекеттер аралык эмеге катышып сынакка 6 мамлекеттин арасынан биринчи местаны, биринчи орунду ээлеп келишти. Ушул айылдын окуучулары? Ушул айылдын окуучулары. Мына Манас сайты боюнча дагы, Манастан боюнча дагы кыскасы кандай кароо сынактар болбосун, ушул айылдын балдары, таланттуу балдары атайын ушул барып, катышып, байгелүү орундарда алып келе жатат. Бул биздин ийгиликтер деп ойлойм. Казыр эң негизгиси ошол келечекте биздин балдардан үмүтүбүз чоң. Агай, мектебиңиздерди көрүп аябай таң калдым. Таза, тыкан, анан балдар дагы аябай тартиптүү, билимдүү экен. Кадыр иштей бериңиздер. Рахмат чоң, келгениңерге чоң рахмат. Сиздерге да иштериңизде ийгилик. Чоң рахмат, бар болуңуз. Жаштар апалар. Саламатчылык. Жакшы балам. Өзүң кандай? Жакшы келдиңби? Саламатчылык. Бизди сурап ушинтип тартабыз деп келгениңерге чоң рахмат. Биз ушул айылыбыздын ак элекчекчен апалары деген шайыр апалар тобуз.
bir 7-8 жыл болуп калды. 2018-жылы ушу биздин айылда бардык жерлерде шайыр апалар уюшулуп атканда биздин айылда дагы ушул 9-10 адамдан турган шайыр апалар тобун түзгөнбүз. Биз ушул шайыр апалар тобунун репертуарында бир 9-10 чакты ырыбыз бар. Кайсыл ырларга басым жасайсыздар анан? Биз көбүнчө элдик ырларга, мурунку биздин өзүбүздүн жаш кезибиздеги ырларга, анан мындай шаңдуу чыккан ырларга басым жасайбыз. Биз ошол мезгилде жаш кезибизде кандай хорлорду ырдап жүрсөк, ошолорду азыр биз шайыр апалар ошолорду улноптон иштеп чыгып, көбүнчө ошол ырларга басым жасайбыз. Азыр мындай эстрада ырлар чыгып атпайбы? Ондойлорду биз ырдай албайбыз, ушу көбүнчө мурунку ырларга басым жасайбыз. Андан тышкары биз шайыр апалар ушул чогулуп алып, кыштын күнү отуруп алып ырларды үйрөнөбүз. Келиндерге акыл насаатыбызды айтабыз. Андан тышкары баякындай иш-чараларда кыргыздын салт саналарын көрсөтөбүз. Биз мисалы үчүн ушу мына Үчтөбү айыл өкмөтүнө концерт коюп барганыбызда бешик тойду апардык да. Аябай сонун көрсөттүк. Андан тышкары чач өрмөй деген салтты көрсөтөбүз. Эме кыз келиндерге акыл насаат айтабыз деп атасыздар. Көп төрөгүлө деп айтып атасыздарбы? Кыз келиндерге акыл насаатыбызды айтабыз. Кыз келиндер көп төрөсө биз багабыз. Биз барда багып алгыла, чоңойтуп алгыла, көбөйүп алгыла деп ушул шайыр апалар бардыгыбыз ушу жерден айылдан кетпей иш жака ошо неберелерди багабыз деп отурабыз. Анан арасында ушундай кылып элдин маданиятына, айылыбыздын социалдык өнүгүшүнө салымдарыбызды кошуп, ушу келиндерге, кыздарга, жаштарга акылчы, насаатчы болобуз. Балдарыңарга мындай натуральный тамактарды бергиле деп, келиндерибизди биз мурда мындай май жасайт элек, мындай курут, мындай чөйгө жасайт элек, анан аны кайра кышка мынтип сактап алат элек. Силер да ошентип жасап келгиле деп жайлоого чыгарабыз. Анан кышындасы ушинтип чогулуп алып, колубуз бошогондо ырларды үйрөнөбүз, шерине жейбиз. Мына апалар чогулуп алыпчы. Эжеке, көрүүчүлөргө бир жакшы бир ырдап бербейсиздерби? Мейли, ооба. Кайсы ырды ырдап бересиздер? Ырдайлы достор, ырдайлы деген ырыбыз бар биздин жаш кезибиздеги. Соор ушуну ырдайлыга. Бурун гүлү жайнаган, булбул бакта сайраган, алтын кыргыз жергесиз, артыкка сайган саймадай. Жерибиз көркөм кайлуу, элибиз билбейтин кайгы, ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор ырдайлы. Жерибиз көркөм кайлуу, элибиз билбейтин кайгы, ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор ырдайлы. Жарысыштын сарытына, түрлү майрам жалпыга, кулагын тосуп алатып, ырдагарды камалчыга. Жерибиз көркөм кайлуу, элибиз билбейтин кайгы, ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор ырдайлы. Жерибиз көркөм кайлуу, элибиз билбейтин кайгы, ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор ырдайлы. Ырдайлы достор ырдайлы. Son. Кандайсыздар балдар? Жакшысыздарбы? Эмне отурасыздарбы? Бактан келдим мен. О, Оштон келдим, Оштон. Тынчсыздарбы? Бу күнөстө отуруп калсыздарбы? Отурабыз. Сонун. Жакшы балам. Эмнеден келдиңер? Кыш деңиздер. Бизде кыш арта 7 ай болот. Бизде келсеңер жазда бейиштин төрү. Кышта тозок. Кышта ушул жакшы көрүнүш. Жазда аябай жакшы. Кышы зорураак. 7 ай кыш болот бизде. Анан арчалуу природабызды сактап калдык. Ошо мына Пермиштин чоң үлүшү бар буда. Себеби көмүр ачып, ошо киши Кытай менен мамиле кылып туруп, акыры көмүрдү ачып, ушуларды сакталып калды, ушу биздин жаратылышыбыз. Болбосо кесилип, токойлор кесилип кетет. Жанам болду улар. Күнүнө 30дан.
Bizde ошо кышылыктын узактыгы болбосо. Узактыгы да, болбосо жерибиз абасы таза, суу таза, жашоо жакшы, чарба менен жашайт берди эл. Жанагы кара алтын көмүрү газыл электе арчанын баарын кыйып жага бергенсиздер да? Анан да аласара кийин. Сайыз таркаганда ошо касылганбыз. Эл жашоосу оор болуп калган. Жол боюнда олтурган аксакалдар менен маектешип олтуруп калдым. Айылдыктардын дагы бир эрдиги тоо кырлардагы арча кайыңдарды кыркып, кесүүлөрдөн сактап калганы. Учурда экологияга өтө көңүл бурулуп, айылдын эли ар бир көчөткө аяр мамиле жасарын баса белгилеп айтсак болот. Айылдын турмушу чындыгында кызык. Азыр теги жерде бир байкебиз чөп суруп атат. Бул дагы ушу айыл турмуштун бир бөлүгү. Анан бул айылда эшиктер мындай пультовый деп туруп ачып коесуң. Кызык. Азыр баралычы, сону маек кылабыз азыр. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Чочуттуңуз го анда. Жакшыбы, эмне кылып атасыз? Şu малдарға чоп салайын деп. Ушу суруп чыгарасызбы? Ооба, бизде ушундай суруп жаштагай. Баягындай кырканга болбойт. Кырканга болбойбу? Эмнеге? Суруп не кылсаң баракасы менен жакшы болот да. Ошондойбу. Баягы айттырып алгенин коноктой деп эле, конок жакшы дегендер чочтуп эле. Бөөрөктөн. Ушул айылды тартып жүргөнбүз. Менин айылымды өн көрсөтөгөчү. Ооба. Анан сизди тээти жолдон көрүп калып анан ой экен бир коркутуп эмне кылып атат экен. Жакшы келсиң, жакшы келсиңер. О, койлор бар экен, а? Малыңыз да барбы? Булар эми баягы эмеде үйдө калган койлор. Туут, багуудагы койлор аралаш. Ушундай. Боозбу булар, Бооз койлор, арасында багуудагы койлор бар. Жаңы туугандар да бар экен, а? Жаңы туугандар да бар. Анан калгандары жайытка кеткен кезүүдө. Бизде кезүү баягы кезек менен. Өчү-төрчү кыркча кезек менен. Канча коюңуз бар? Кудай шүр элем, өтө деле аз эмес, өтө деле көп эмес. Канча? 1000 же 500бү? Жок, ончолук болгондо. Чабан жалдаш керек болуп калат анда. Жегеликке бар деп коёбу эле кыргыздар. Кудай шүр ошондой. Канча уюңуз бар? Кара мал. Кара 20 деп коёбу эле. 20төн. 20 эми кандай бөлүп айтайынбы? Көп окшойт. Жок, бизде мындай саануй, анан суай, кунажын, мисалы өгүз. Бардыгы. Ошондойбу? Так, 10дон ашат окшойт. 10 ашык, 10 ашык уюңуз бар экен да. Бодомал да эми. Бодомал. Жалпысын айтканда. Жакшы. Жакшы. Тоютту жакшы эле камдадыңызбы? Тоютта көргүлө өзүңөр, бул жакта азыркы эсеп боюнча мурун зил деп жейишет эле го. Азыр бизде портер деп жейбиз. Буерде азыр 25 портер чөп жыйылган. Ого. Биягы желген эми ошо 25 портер опшо жыйылган, уже бир желгенден калганы турат. Желди бир 2 портер жедик жесек. Атыңыз ким эле? Атым Баяман. Баяман, Казыбек. Баяман ага, бул кышында мал караш кыйын болсо керек. Бизде айылда минус эле ушул суукта кыйын. Прям бир 6 айга чейин кыш болуп кетет. Чозулуп кеткенде 7 айга чейин болот. 7 ай малды үйдө караш керек. Үйдө ушундай тоюттар менен караш керек болот. Жем дагы алабыз. Бизде основной тергелик ушу мал менен да. Чөптөрүңүздү саласызбы эми? Ошо чөптөрдү салганча эме алышабыз. Бул шатыңыз дагы өзгөчө экен, а? Өзгөчө. Бир аз эле жаза бассаң жыгылып түшкүдөйсүң го? Жок, көнүп калгансың. Мен ошондой. Кел, жардам берейинби? Жок. Өзүңүз эле. Өзүм эле. Эшикти ачып берейинби, а? Ошо. Эшиктериңиздердин бүт бардыгы пульт менен ачылат экен, а? Ооба. Малга Ого. Карда да акыр жасап, ат отурбайбыз. Жерге эле салып коебуз. Жерге эле чачып коесуздарбы? Таза жейт да.
салсак деле болот, бирок эми бизде территория кеңири. Айылда айтып атпайбы жашоо керебет. Азыр мына чөптү 5 менен алып эле мына карга чачып коет экен. Малдар бул жакта жанагы жайлоодо жүргөндөй эле оттоп чөп жүрө берет экен. Чындыгында айыл жеринде мал караш өзү тозок. Суук болгондо тоңуп калат да, карлар эрип кете бербейт. Ушул бир 6 айга чейин сакталат. Мына карлы бет, Мартка чейин сакталат кадимкидей элечи. Анан кийин куруктап салып, тазалап салып баштайбыз. Чөптү салып койсоңуздар деле таза эле болот экен да. Ооба, таза да. Азыр буну жейт, бунун анын калганын башка малдар келип, жайыттан келген малдар жеп коет. Кыскасы эме жок да мындай. Малга коюп салыш деген. Жакшы. Азыр эми атка да жем илип койсок. Буга жем бересиз. Буга жем беребиз. Сизге жакшы жардам берсе керек бул эме? Малдарды айдап келгенде. Буну азыр рабочий аттуу негизичи. Улакадагы барып аттарбыз? Улакада эле чапып берем. Бирок улака мен ат кармай элекмин. Улакабы? Эламан деген акам бар. Чоң ат кармайт, ушу аттын эмеси багындай. Любитель деп коебу атка кызык. Ошол ат эме кылат. Ошол атты чапып алабыз, анан өзүбүз дагы ат кармай дегенде күлүп алып калды. Тойту бул жакка сактап алат экенсиз да. Бияга скалат. Скалат эми бар нерсе бар. Үйгө керектүү шаймандарыңыздын бүт баардыгын ушул жака иреттеп жайгаштырып коет экенсиз да. Дөш деп коебузбу? Дөш чалгы тергенчи. Жайына чалгы терип чөп жабасыздар да. Азыр эми бурун чалгы менен чабып эле. Азыр эми баягы бензопила деген чыккан, тырылдак деп коюшат. Ошо менен чабабыз. Азыр барган сайын жеңилдеп атат экен да турмуш, Ооба, турмуш аябай жеңилдеп. Эми жеңилдетпесең дагы болот да. Жакшы. Ар бир адам эле атка жем берет өзүчө. Биз айылда ошо атты сүйүп, ат кармаган адам атты сүйөт да кыскасы. Жем алып келатканыңызды билет турбайбы бул? Билет, бул эми көнүп калат кадимкидей эле. Достой эле болуп калат. Озурун чыгарасызбы? Азыр чыгарабыз. Шашылып атат да бул. Шашылып. Байман ага. Мына ушул азыр мен көргөн кыска эле сүртүм деп коебуз. Күнүгө кайталанабы? Ооба, окшош күндөр, коёндой окшош күндөр. Күнүнө ушул эртең менен малдар чыгат, таңгамал. Азыр эми күн түн узун да. Таңгамал 6-та турасың, ал убакта жер жарбайт, 8-де жарайт, 2 саат ошол аралыкта малдарга чөп саласың бул жерге. Эми таңгамал келсеңер өтө соң кызык болмок. Бул жер баары малга толуп, баягы ону айдап, бияка айдап, буну бияка салып эле. Уйларга деле ушинтип салып коебуз. Бөлүп салып коебуз. Уйларды саап, торпокторду жайгаштырып тең. Бияк мисалы шифр там да. Бул жак уй там. Сизде айтканда бай жогоруда айтып кетпедимби? Территория кеңир деген үчүн малдарды мындай эле бөлүкчөлөр салып коебуз. Бөлүк кылып камап коебуз. Ичине элеби? Ар бирине бирден кылып неге үчөө. Баягы малдардын дагы эмеси болот баягы. Кыялын билип калабыз да малга. Кайсы мал сүзбөгөн жоштор мыналар кеңири болуп калат, калгандан бирден. Сүзөнөк, тебенектерди. Бул дагы мал там, уй там. Бияга ой там. Бул жакка койлорду. Буяка жылуураак кылып баягы козу, төл алабыз да. Буягда ушу бөлүк менен турат. Козуларды өзүнчө отдельный бөлүп баягындай. Козуларды бөлбөсө тебип коет, тебелеп коет, Койго кошо салып койсоң да болбойт да кой. Болбойт. Буякта ушу бөлүктө. Наркы жагы ушул аткана, там. Ал жакта да бөлүк бар, ал жакта да бул сарайларды өзүңүз салгансызбы? Колуңуз менен? Муну атам салган экен. 2001 жылы мен жаңы 1 класска 2003 жылдары ошо 2001 жылдары салган экен ушул там. Ошол бойдон турат. Мыналарды кийин ошол мынал эки тамды, мына тамды, мыналарды эми акам экөөбүз, бир тууган акам экөөбүз мыналарды ошолорду оңдодук. Жакшы. Наркы тамды да ошол атам ошо эң биринчи салган экен ошол таш там. Ошол почти бир жарым кылымдан өтүп калды да ошолчу. Сиздин күнүмдүк жашооңуз аябай кызык экен. Мага жакты. Бизде күнүмдүк жашоо кызык айылда. Айылда жашоо мына мал караш бир аз суук эле болбосо, кыйын болбосо так.
Жата охотаға чабабыз, улак болсо улак чабабыз. Мындай зеригиштүү бир нерсе болбойт да. Акчаң жок болсо деле жүрө бересиң. Шаарда бир сом акчаң жок болсо, көчөдө калгандай эле сезесиң өзүңө. Шаарда уже акчаң жок калды, баягы бомуштардын катарында эле болуп каласың. Ал жакта эми азыр мурункудай эмес да. Бирөөдөн акча сурасаң берчи эле, азыр андай эмес. Бул жерде мисалы мен да бир сом акчам жок, жүрө берем азыр. Зериксем малым карайм, анан атым минип алып кырга барып охота кылып, кайра келип ушундай. Убакыт эле ушундай. Айылда өзү береке айылда да. Керемет айылда да. Керемет, өзү бараканын баары айылда болот экен. Чындыгында основной шаарда минимум мындай эле айтайын, бир баардыгы эле билсе керек. Дасторконго бирдекени койсоң, ошонун баарын жейсиң шаардачы. Тез эле түгөнүп кала берет. Бул жерде жебейсиң кадимкидей элечи. Сүт, каймак, сармай, чөөгө, курут, кымыз. Дагы башкасын айтпай эле кой элдең, Же маларды айтып отурсаң негизи көп негизи. Бирок ушулардын баары бар да, ар бир айылда, ар бир жашоочуда бар. Курсаң ачса, кошунаңдын үйүнө кирип деле курсаң тойгозо аласың да бул жакта, туурабы? Ооба, кошунаңдын үйүнө киресиң, моодер эми мисалы бир тоннун балдары барса, барып жеңе тамак кылыңчы курсагым ачты деп барсаң, чалып койсоң деле барып тамак кылып келип чай ичип кетиң деп. Ушундай да айылда ынтымак. Сон, барып болуңуз. Рахмат. Кыштан кыйналбай чыгып алыңыз, малдарды эсен аман жазга алып чыгып алыңыз. Ооба. Ушунча келипсиңер, куттуу үйдөн кур чыкпайт, жүрүлүчү бир силерге кышта жасалган бир курут берейин, апамдын курутунан бекитилген курут. Куруттанбы? Ооба. Апам бекиткен куруттан деңиз, Апам көп эле курутtu жазда жасайт дем, жайында жасайт, жайлоо мезгилинде деп ойлошот. Бирок менин апам кышында деле жасап Кызыл алайлыктар кыйын дегендей Абжапар ага өзү көп жылдар бою айдоочу болуп иштеп, айдоочулардын түйшүгүн түшүнүп, айылдын кире беришине эс алуу, тамактануу жайды уюштуруп алган. Жөн жаткан талааны өздөштүрүп, киреше киргизип, айылга болгон салымын кошуп келет. Туристтер да кабыл алуу болот, кабыл алуу жаздын күнү болот, жаздын күнү келип, гостиницага эс алып, аяк тамактарды неметип, обслуживание кылып турабыз туристтерди аматенди. Айылга да салым коштурсаңыз керек. Салымды өкмөткө налогубузду ай сайын төлөп турабыз. Анча-мунча айылдарга инвестор катары анча-мунча бир айдаш үйрөсүнө жардам беребиз. Мектеп, бала бакчага, детсад дегендей бардык жактарына. Азаматсыз. Бар болуңуз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Сиздер, рахмат сиздерге. Хоп. Бул айылга болгон сапарыбызда эли ынтымак, уюшумдуу, мээнеткеч эл экенине баа бердик. Албетте, айылдар өнүксө, өлкө өнүгөт эмеспи? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кыштын кычыраган мезгилинде алыскы Алай жергесинен Кызыл Алай айылына болгон бир күндүк сапарыбыз соңуна чыгып отурат. Чындыгында бул айылда кыш 6-7 айга созулат экен. Ошентсе дагы комуш тиричилик өз нугунда жүрүп жатканын көрүп аябай кубандык. Кийинки айылдардан көрүшкөнчө аман болуңуздар, бар болуңуздар.